Предыдущая команда айтып кеткендей өзгөрүү жөнүндө алдык. Физиологиялык өзгөрүү, анан эмоционалдык. Ошол эле физиологиялык өзгөрүүдө балдарда обязательно эмоционалдык өзгөрүүлөр жүрөт. Дене түзүлүшүнүн өзгөрүшү ушул подростковый возрастта болот да. Алар үчүн, окуучулар үчүн, же болбосо балдар үчүн, биздин балдар үчүн бул өтө башкача нерсе, и по психологически, по физиологически өтө аларга шок болот да, эмоционалдуу эмоцияга, эмоционалдык өзгөрүүгө чоң таасир берет. Эң биринчи аларда таң калуу пайда болот. Эмне үчүн менин денем ушундай өзгөрүү болуп атат? Коркот албетте мындай өзгөрүү болгондо. Анан коргоно баштайт. Ушул ситуациядан, ушул моменттен эмне кылсам, кандай защита кылсам деп. Бул деген биздин эмебизде болгондой. Биздин периодда. Азыркы балдар кичине, конечно, башкачараак, алар уже все знают, все да. Интернет, конечно, СМИ это азыр. Мектепте да азыр өтүлүп калбады бул эмелер. Анан уялуу, жогоруда айтып кеткендей эле уялуу пайда болот. Анан ошол уялуу менен эле ушул учурда балдарда эмоциянын бат-баттан алмашуусу. Туруп-туруп эле ыйлашат, же болбосо туруп-туруп эле күлүү да. Стресске кабылат обязательно, агрессия пайда болот, анан игнор. Бул өзгөрүү өзүнө өзү өзгөрүп атканын алар кабыл алгысы келбейт. Мен кичинекей эле болуп, же болбосо мурункудай эле дене түзүлүшү, физиологиясы мурункудай эле болуп эле өзгөрбөсө, сопротивлять этишет. Бул эми родители эмне кылган жок, кандай интерес кылды, ошондо маалымат берген эмес. Бизге ушундай болот, ушундай кылыш керек, мындай коргонушуңар керек, мындай личный гигиена жөнүндө айтылган эмес да, ушулар жөнүндө. Анан колдоо болгон эмес, анан түшүнүү жок болгон. Балдарын түшүнгөн эмес.